Biz бүгін катталуучулардын бир экөөнөн суроо болду эле. Word'то таблицаны кандай түзөм деп. Biz ошону азыр көрөлү, кандай түзүш керек экен. Эң оңолу биз Word'ко киребиз. Word'ко киргенде баарыбыз билебиз, мындай ачылат. Азыр эми мындай бир неме ачылып калса, акым ачылып калса, буну жаап кое беребиз, эч нерсе болбойт. Эми таблица түзөлү. Таблица түзгөндө ставкага киребиз. Мына үстүндөгү командалардын, үстүндөгү менюлардын мына файл, главная, ставка, разметка страницы, ссылка, жана башка мына командалардын ичинде ар биринин ичинде өзүнө тиешелүү немелер бар. Инструменттер бар. Мисалы үчүн файлды эмне кылыш керек? Сохранить этиш керекпи? Башкадан сохранить этиш керекпи? Если мындай мурунку бир иштелип аткан документтин ичине жазам десеңиз, алып туруп жазып туруп, анан кайра сохранить басып койсоңуз, ошого эле кошумча болуп сохранить этилип калат. Эгерде сохранить как десеңиз, ошол документ башка болуп сохранить этилет, башкача ошол документте экөө болуп калат деген сөз да. Эгер сиз мына Word'ду ачып туруп, анан кийин мурунку документтен кошумчалайм десеңиз, открытты басып, анан неме аласыз. Ошол документти ачып аласыз. Ошентип, нал жана башка нал немелерде, командаларда бар. Печать эткенде ушундан печать этебиз. Мындай неме алып туруп, нал жерден не подключен деп турат. Мындай басып туруп, кайсынысы готово деп турса, если нал бизде азыр, менде азыр факс жок, нал мындай принтерлер немеси жок, ошон үчүн готово деп тура берет. Мына мен өткөндө Canon MF3010 дегенге чыгардым эле, бирок азыр ал подключен эмес, мындай улануу эмес. Улануу болгондо готово деп чыгып калат да, мына жер же ошондо биз немени бассак болот. Печать эткенди бассак болот. Главный дейт, главныйда ушул главныйга тиешелүү эң башкысы эмне кылыш керек? Эң башкысы биз бул Word'то текст жазабыз. Ошондуктан текст жазганда эң башкысында текстти кандай кооздоп жазабыз, ошолго багытталган, ошого тиешелүү нерселер бар, инструменттер бар. Мисалы, окуучулардын тизмеси дейли, же болбосо китептердин тизмеси десек болот. Мисалы, меники тизмеси деп туруп, ошону биз чоңураак жазалы. Белгилеп алып, шрифти бир эме алсак болот. Өзгөнчө Times Roman'dan жазабыз. Чоңураак кылалы дагы, буну кара сөз менен жырныраак жазалы дагы. Enter басабыз дагы, кайра өзүнүн ордуна алып туруп. Эми таблица түзөлү. Таблица. Мына жерде биз кандай таблица түзөбүз? Мисалы, ушул таблица жетсе, мисалы, ушул жердеги таблица бизге достаточно мындай жетерлик болсо, ушул аркылуу эле түзүп алсак болот. Мына биз курсорубузду кыймылдаткан сайын, кайсыл жакка неме болгон сайын, ал таблица дейт. Мына тикесинен, туурасынан клеткалар канча болсун дейт. Биз мына дегенен сайын ушул мына жакка Word'убузга түшө берет. Эгерде бул жер бизге жетишсиз болсо, мисалы бизде китептин саны көп болсо, мына число столбцов дейт. Мага таблицага ставить таблицу дегенге түшүп алабыз дагы. Число столбцов дейт. Мындайнан канча неме болсун, клетка болсун деп атат. Мындайнан биз мисалы
клетка болсын дейли. Мисалы, число строк дейт. Строк деген сөз биз баарыбыз баягы жалпак тилде орусча көп сүйлөгөндүктөн строчка деп сүйлөйбүз. Ошондуктан мындай туурасына канча строчка болсун деген сөз да. Число строков. Мисалы 15 болсун мисалы. Баса турган болсок, мынтип 15 түшүп калат. Ал эми ушул таблицанын ичинде биз курсорду кыймылдаткан сайын курсор ар жерге барганда ал өзгөрүп турат. Мисалы, мындай ол өзгөрсүн дейли. Эки жака стрелка болуп турат. Бул деген сөз мынау немени чекесиндеги мынау немени мынау сызыкты мындайраак жылдырсак боло берет. Жылдыра алсак болот деген сөз да. Мындайраак жылдырып койсок болот. Биз эми кайсы жерге эмнени жазабыз? Ошого карап туруп жылдырып койсок болот. Анан кийин бизге дагы бир бул жерге биз мисалы үчүн кошуп алгандан кийин, мына жака кошуп алгандан кийин дагы бир клетка кошуш керек болсун. Анда биз кааласак мына жерге мындай жылдырып алып туруп, нарисовать таблицу дегенди басып туруп кылсак, мында калемче түшүп калат. Дагы бирөөнү кошуп алсак болот. Мына жерден тикесине мындай дагы бир катар кошулуп калды деген сөз. Кайра басып туруп эле, кайра кадимдей эле текстти иштей беребиз. Эгерде көрдүңүздөр, мына каналар бирдей болсун дей турган болсок, мисалы, биз мындай таблицаларды чыйып алышыбыз керек болсун, таблицалар бизге зарыл болсун. Мынча деп туруп, мисалы, эгерде ушундай кылыш керек болуп калып, мындай таблица көбүрөөк болуп калып туруп, биз азыраак чыгарып калып, мына таблицаны кошуш керек болсо, ушинтип деле кошуп алсак болот. Анан кийин бул жери бирдей эмес, бул жери чоң, бул жери кичине, бул жери мындан чоңураак болуп калдыбы? Мынаны мына башка чейин, башка чейин. Эгерде мына жерге чейин белгилеп алсак, мынаны мына жерге чейин белгилеп алсак, анда болбой калат. Мынаны башка чейин белгилеп туруп, анан кийин контекст менюга мына мышканын оң жагын басып туруп, мына жерде выравнивать высоту жок, выравнивать ширину деп алсак, бирдей кылып берет бизгечи. Мыналардын бирдей кылып берет дагы. Эгерде мына жерде таблица мындай клеткалар чоңураак кылгыбыз келе турган болсо, мындай мындан эле мындайраак басып койсок, башкараак көрсөтүп берейин мен силерге. Мына неменин таблицанын чекесинде кичине бир төртбурчтук нерсе турат. Ушул жерге барсак, курсордун мындай өзгөрөт. Ушул маалда басып туруп, мындайраак жылдырып койсок, бизге чоңураак болуп көрсөтүп калат. Биз билебиз, таблицанын эң биринчи немеси, строчкасы чоңураак болот. Анын үчүн биз мына жерге түшөбүз дагы экинчи катарга, биринчи катарга эмес, экинчи катарга түшөбүз дагы, басып туруп, мындайраак жылдырып коебуз. Эми мисалы, катар номер, обычно биз ушинтип кетебиз. Катар номер, анан кийин китептин аталышы, анан мына жерге саны десек, мисалы, болсо, майли, саны десек, сапаты дейли, китеп текшерүүчүнүн немесин түзөлү, мисалы. Анан да ошол сыяктуу мына жерге жазыш керек болсун, мисалы, бизде мынаны биринчи катар чоңураак кылып туруп, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына клетка мага караганда чоңураак болуп калды, мыналар кичинекейраак болуп калды. Эгерде бизге кээде ушундай зарыл болуп калат, ушул клеткадагыны мындай туура мындай узунунан мындай жазыш керек болсун, кыйгачынан. Ал үчүн мынаны белгилейбиз дагы. Же болбосо бул жерге мындай эле коюп туруп эле немени
uzundan жазыш керек үчүн муну биз эме мыналардын баардыгын, ушул клеткалардын баардыгын жазсак деле болот, же болбосо арасынан бирөөнү деле тандап алсак туруп узунунан жазсак болот. Анын үчүн кантебиз? Анын үчүн ошол эле клеткага барып туруп эменин мышканын оң жагын басып туруп так мышканын оң жагын басып направление текста дейт. Направление текста басып туруп, анан кийин ушуга кирип, мына текстти тандап койгон болсок, тексттердин баардыгы куду ушундай жазылып турат деген сөз. Мына жерде эми сапаты десек, орусча сөздөргө окшош келип жатат. Так, бул үчүн мынанын баарын эсеп кылсак болот, баарын белгилеп алып эле. Баарын белгилеп алып эле, направление текстин жазып, антип жазып алсак болот. Могул жака жазылгандан баардыгы ушундай жазыла берет деген сөз. Анан кийин көбүнчө дагы суроолор болот. Мына жерге катар номерин жазышыбыз керек болот. Катар номерин мындай эле ушул жерден башталат да, эми ушул жерден башталган үчүн ушул жерден мындай белгилеп алып, мына главныйга биз мына жерде болчу, главныйга келип туруп, мына жерде катар номерди нумерация деп коет, эми бир басып болсок, мынтип катар номерлер түшүп калат. Катар номер түшүп калып туруп, мындай жерге келип, мына клетканын мындайга силип койсок, катар номер мындай бизге ачык көрүнүп калат. Эгерде дагы ушундай суроо болуп калат, мындай биз 14 китепти жаздык, эми кийин дагы китептер кошулуп калган болсо, 20 китеп болуп калган болсо, дагы кантип кошушубуз керек мисалы. Мына жаза турган, өчүп чагып аткан жаза турганыбызда курсорубузду алып келип туруп, мына жерге коюп туруп, Enter'ди бассак, бизге кошуп бере берет. Ушинтип кошуп алсак болот. Бизчи дагы башка эми мындай сразу эле ошол 20 немени кошуп алсак болот, бирок эми ушинтип секин кошуп жаза берсек, иштеп атканда жаза берсек да болот. Нумерациясы менен жазылып кете берет. Анан кийин көбүнчө тексттерди биз башына жазылып калды, ортораак жазылыш керек болуп атат деген суроолорго мынантип жооп берсек болот. Мынантип белгилеп алсак да болот. Мына белгини бир баскан болсок, баарын бир эле белгилеп берет дагы. Бизге баарын бир белгилеп бере турган, мындай сразу белгилеп жаза турган болсок, ушуну белгилеп алып туруп, ушуну бир басып белгилеп алып туруп, анан ортосуна, мына курсорду ортосуна алып келип туруп, оң жагын басабыз дагы, мына жерге неме деп жазабыз. Выравнивание ячеек дейт. Выравнивание ячеек. Мисалы үчүн мен азыр мыналарды койгондо, мына тексттер жазылымдай кайсыл жерге туш керек экенин тандала берет. Мисалы, выравнивание ячеек. Азыр мынада турат. Мынандай болсунчу, же болбосо мынандай болсунбу, же мындай болсунбу. Көрдүңүздөр, мына неме текст ушинтип жылы берет. Бизге көбүнчө мынабыз керек болот. Себеби ортого жазылганды биз ортого жазылса биз козураак көрүнөт. Ушинтип таблицада иштесек болот. Мен ойлойм, берилген суроолорго жооп бердим деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламат калыңыздар.